Зайнагүл Алиева күрмөнүн чөнтөгүн тигип жатат. Бул өз колу менен даярдаган кийимдин экинчи түрү. Алгач окуучулардын спорт кийимин тиккен. Айтымында мунун баарын ушул борбордон үйрөндү. Буга чейин кафеде ашпозчу болуп иштеген. Эми экинчи кесипти өздөштүрүп жатат. Бул жерде аябай жакшы, шарттары жакшы, жолдун алысына карабайын ушчен иштеп калайын деп ойлоп атам. Анткени деген бизде деген 9-дан баштап иштеп атабыз. Эми ошо биздин алыс болгон өзүң каалаган убагыңа чейин да. Машинкалары жаңы да, ошонусу аябай жакты. Бизге бесшумный, анан көп дагы да, мындай биринен бириң талашпайсыз. Окуу борборуна келгендерди мастер үйрөтөт. Ал 7 күнгө созулат. Борбор өлкөдөгү кийим тигүү цехи менен кызматташат. Буга чейин үйрөнүп чыккан 40тан ашык кыз-келиндер жумушка орноштурулган. Ал эми ушул борбордон окуп үйрөнгөн кыз-келиндерден бир бригада түзүлүп, ушул жерге тигүүчү болуп иштеп калышты. Машинага биринчи отуруп тиккенди, туура жипти саптаганды, жеңил, мисалы үчүн чөнтөк, жака, ушул швеяга керектүү опыттар ушундай моменттерди үйрөтүп анан чыгарып атабыз да. Үйлөрүндө отуруп, башкача мүмкүнчүлүк жок, 10-15 миң сомдон төлөп атайын обучение кылганга шарттары жок. Кээ бирөө балдар менен үйдө турат, кээ бирөө өзүнүн үй бүлөсүн үчүн эле мындай үйрөнүп алыш үчүн машинканы ошентип келип атышат да. Тигүүнү окуп үйрөнүү акысыз, болгону паспорт талап кылынат. Максат Made in KG брендин сактап калуу. Борбор Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан ачылды. Имарат кредиттик каражатка салынган. Ичинде 32 даана жаңы үлгүдөгү тигүү машиналары бар. Жашы же улуттуу же андай жок да, бардыгы келсе болот. Биз ошондуктан бардыгын колдойбуз, акысыз үйрөтөбүз, жана жумуш ордун таап беребиз. Расмий ачылуу салтанатына Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен да катышты. Элчилик 1 миллион сом каражат бөлүп берди. Ошондой эле бул эки өлкөнүн достук кызматташуусун бекемдөөгө кошкон салым экенин белгиледи. Открытие сегодняшнего швейного учебного центра. Бул борбордун ачылышы кыргыз айымдарынын жумушка орношушуна жана өлкөнүн экономикасына да жакшы салымын кошот. Кытайда ушундай чакан ишканаларда иштеп буттан турган айымдар көп. Андыктан кыргыз аялдарынын да экономикалык абалы турукташышына тилектешмин. Бул өлкөнүн 30 жылдык эгемендүүлүгүнө да жакшы белек болуп калды деп ойлойм. Тигүүнү окутуу борбору 40 орунга ылайыкталган. Үйрөнөм дегендерге эч кандай чектөө жок. Окуу курсунан өткөндөргө соңунда сертификат берилет. Анара Мамбеткадырова, Мээритбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.